кабыл албоо дедик. Угайлы эжелер эрежени сактап. Принятие дедик. Бул жерден баштаганда эле биз зеленый галочка менен баштап алдык дагы. Бул жерде балабыздын көзүндө форму сердечка кылдык. Бул демек ата энеси тот ребенок, который мы всегда тебя ждали деген да. Ошо принятиени ушундай кылып чагылдырдык да. Бул жерде балдар уверенный болушат, потому что он знает, что его родители любят, она способный болот дедик. Еще любящий дегенибиз, эгер бала эмнени алса кайра тартуулай алат дейт го. Анан бала деген эгер ата энесинен көбүрөөк мээримди, көбүрөөк сүйүүнү алса, ал деген чөйрөсүндө любящий. То есть он может дарить любовь и другим. Анан ответственный. Ответственность от того, что он уверенный, он всегда знает, что он все может, и поэтому отсюда и выходит его ответственность, да? Еще развитый и активный. Все время ему хочется что-то делать, он же уверенный. Да? Вот так, Мен, например, өзүмдүн баламды мага мынтип айтам да, мага Аллах сени берип койду. Анан кийин тентек да, ушундай тентек баламчы, анан тентек болсоң дагы Аллахым сени мага берип тур, бирок бир эле кичинекей жери бар. Ошо тентегиңди айтып туруп берген мага деп айтам да, айымачы. Анан ошондуктан бул могул позитивный бала бүт баары камтылып туруп, анан ошо балага ошону айтып жүрүпчү, ошо мени Кудайым мага берип койгон деп укпаган бала ушуну может менин баланы сен төрөбөй эле кое турсаң болмок деп эжелер андан мурун айтып кетишти. Же ошо кичине кое турсаң болмок деген. Кээ бир эми баарыбыз пендебиз да. Анан кээ бирде чын эле ушундай болуп калат. Сомнение болуп же кээде ушундай турмушка байланыштуу ушинтип айтышы мүмкүн да. Ошондогу бала неуверенный болуп калат, агрессивный болуп калышы мүмкүн. Мен өзүмдүн эле кайнагам баласы ошо Москвага өзүлөрү кетишип, баласын мен алып калгамда өзүм багам депчи. Анан ошондо баласы азыр баары менен сүйлөшөт да, бүт баары менен. Кай жерге барбасын, школду 3 жолу алмаштырышты Бишкектенчи. Нарындан бир эле школдо окуп атат, бирок ошол аркылуу эле мындай ар ким менен баарлашып кете алат да. Любой жерге барса, жаман балдарга кошулса да алар менен сөз табышып кете алат. Жакшы балдар менен болсо да алар менен да сөз табышып алат. Ошондой эме болуп калат экен да. Ориентир алып калат экен балачы. Еще анан ортосунда биз могу низкая самооценканы да жазбадыкпы, бул деген уже баланы не приняли, да, ал уже мен не нужныймын деген ойдон кийин анан низкая самооценка пайда болушу мүмкүн да, и мен не нужныймын, значит мен башкалардан кичине ступенька ылдыйраак турам деп, низкая самооценка. Жакшы көбүрөөк жакшы көрөт же внимание кылат, муну алып берет. Менин мамам антпейт деп бул биякта бизде вопрос болду го. Биз родителдер ар кайсы вопросторду берсе биз анын баарын кантип жооп беребиз аларга депчи. Ал жооп бербейбиз, наоборот, аларды деген ошол эже өзүнүн баласын вывод кылгандай эле өзүнө издендиртип, анан ошол баланы өзүнө ответ кандай экенин ошо сиз өзүңүз билдиңизби, кай жерден пробел кылыптырсыз деген ошол суроо болуш керек. Тиомага кандай эле? Кабыл. Анан биз ортосунан дарактар табыз караган болсоңор, бир жагында өсүп өнүккөн дарактар, бир жагында өсүп өнүкпөгөн дарак. Себеби бала кабыл алса, Мастерибиз жакшы көрдү. натыйжаларын көрсөтө алат. Сиз жан карагылыңыздар, Чоң рахмат. Рахмат.